Мен Кыял радиосындагы барлык кыргыз элине салам айтабыз. Сиңдим экөөбүз Кытайдан Кыргызстанга ат менен басуу себеби болсо, ушул эки мамлекеттин достугун даңазалаш, ошондой эле ушул кыргыз элинин ат үстүндөгү салт жоролорун, ат үстүндөгү күчтүү экенин даңазалап, элдерге көрсөтүш. Дагы болсо биздин ушул Кытайдагы кыргыз элимдин саламын Кыргызстанга жеткизип, ошондой эле мурунку аталарым баскан жибек жолун дагы бир жолу басып өтүш биздин максатыбыз ошондой эле. Анан кийин менин сиңдим Гүлсанат болсо дагы бир эки ооз сүйлөп кетсин. Биздин кыргыз кыздардынын ат үстүндөгү шамдагайлыгы, кайраттуулугу, күчтүүлүгүн ошол үчүн биз ат тандап атты миндик. Бүгүн Аккула менен Тери кызылды минип чыкканыбызда сапарыбыздын 10-күнү. 5-6 күн ичинде барып калабыз мөлчөр менен. Анткени биздин биякта Кытайда кыргыз элибиз аябай жакшы тосуп алып атат. Бизди кетирбей, ушул баардык саламдарын Кыргызстанга жеткизе баргыла деп баталарын берип, биздин аттарыбыз болсо азыр кыйын жакшы. Тел кызыл болсо өткөндө бир аз ооруп калган, шок кетти. Жакшы жүрүп атат. Бул Аккулага жүрүшүн, Аккуланын чапкалагына жетпейт. Азыр бар жери жакшы такалап турабыз. Бир такалаганда ошондо 4 күндө бир рет такасын алмаштырып турабыз. Экөөбүз атка эрекче көңүл бөлөбүз да. Ошол чай ичпесек да, нан жебесек да, алды менен атыбыз жеп алсын деп, алды менен атыбыз чөп жеп алсын деп, атыбызга жем берип, чөп берип болгондон кийин анан кийин биз уктайбыз. Ошону экөөбүз менен карап турупчу. Анткени булар болбосо биз ушулар аркылуу биз ат адамдын канаты дегендей, ушулар болбосо биз Кыргызстанга жете албайбыз. Ошол үчүн Аккула менен Тел кызылдан кадырымжан болуңуздар. Биз жакшы карап атабыз. Рахмат сиздерге. Жакшы туруңуздар.